Бул эстелик Кытай менен Кыргыз элинин деп жазылган бул жөн гана сөз эмес. Бул боордош элдердин чыныгы достугу белгиси. Мындай долбоорлор биздин эки элдин ортосундагы ишенимди, түшүнүктүүлүктү жана бирге өнүгүүнү каалоосун көрсөтөт. Биздин аймактагы дыйкандардын турмушу чоң өзгөрүүгө алып келди. Мурда суу жетпей, талааларда кургак болуп калчу. Азыр болсо таза суу үзгүлтүксүз агып, элдин жашоо турмушу кыйла өзгөрдү, жакшырды. Азыр биз 16 километрде турабыз. Ошо могу биз Оттукка келгендеги 4-кулак. Буга чейин бизде Ак Өлөңдүн территориясынан өткөндөн кийин бизде могу 4-километр болуп калат да. Ошол жерде ар бир километрге, ар бир 800 метрде баягы жердин шартына жараша мондай шлюздар орнотулган. Ушул шлюз менен ушул жердин ылдый жагындагы жерлер иштетилет. Могу лоток арыктын күн чыгыш бетине да, күн батыш бетинен да, эки жак бетинен эсептегенде бул мына мореки жерлер көрүп турган, могу бош турган жерлер бул да тияктагыдай эле айдоо жерге айланат, Кудай буйурса. Мына тет жерде турган алма абактын баары эле мына ушуга окшогон эле куу такыр таш аралашкан жерлер. Ушинтип элдин эмгеги менен иштеп, суу менен сугарып, анан көп болгон шүберге айланып отурат. Мына азыр о жерде даана таза иштеп отурганы